Кең Булуң айыл өкмөтүндө жайгашкан Турдажы Абдуллаев атындагы мектепке чейинки билим берүү мекемеси мындан 5 жыл мурун иштеп баштаган. Союз мезгилинен бери каралбай турган имарат демөөрчүлөр тарабынан оңдоп түзөөдөн өтүп пайдаланууга берилген. Бакчанын ишке кириши менен бөбөктөрдүн билим тарбия алуусуна шарт түзүлүп, аны менен катар жергиликтүүлөргө жумуш орду пайда болгон. Бул бала бакча ачылганы биздин айыл аймактын тургундарынан 28 адам орун менен камсыз болушту. Андан сырткары өзүбүздүн айылдын балдарынан 150 бала ушул бала бакчада тарбия көрөт. Баягы билимдин башаты, эң башаты ушул бала бакчадан эмеспи? Бала бакчада тарбия көргөн балдар менен үйдө отурган балдардын айырмасы асман менен жердей. Ушул эң негизгиси мектепке чейинки балдардын башталгыч мектепке даярдоодагы ушул бала бакчада өтөт. Саламатсыңарбы, кош келиңиздер, мейманлар, коноктор. Силер бүгүн биз 5 жылдыки Бул бала бакча быйыл 5 жылдык мааракесин белгилеп жатат. Алгаш 100дүн тегерегиндеги бала билим алса, учурда тарбиялануучулардын саны 150ге жетет. Мектепке чейинки билим берүү мекемесинде бөбөктөр үчүн баардык заманбап шарттар түзүлгөн. В течение 5 лет мы очень много чего сделали. 5 жыл ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. 5 топту уядан учурдук. Ата-энелерден, мектеп мугалимдеринен жакшы сөздөрдү гана угуп жатабыз. Бүгүнкү күндө бакчада 151 бала тарбияланат. Заманбап жабдуулар менен камсыз болгонбуз. Эмгек жамааты тажрыйбалуу адистерден түзүлгөн. Алдыда дагы эл үчүн, балдар үчүн талыкпай иштей беребиз. Очень много отзывов хороших мы слышим от наших сельчан, от родителей. Кең Булуң айыл өкмөтү көп улуттуу аймактардын бири. Кыргыз, дуңган, орус, уйгур улутундагылар ынтымакта жана биримдикте жашап келишет. Буга байланыштуу бала бакчада мамлекеттик тилде окутууга өзгөчө басым жасалат. Кыргыз тилин жайылтуу, өркүндөтүү боюнча ачык сабактар, түрдүү иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турат. Сабактарда көп эме кыргыз тилинде көп эмелерди, дидактикалык оюндарды биз эме кылабыз, колдонобуз. Анан көп колдолмолорду, методика колдолмолорду деле эме кылабыз, практикага тетебиз да. Анан балдарга көбүнчө биз эмелерди, сабактарды бергенде анан баягы ыр жаттайбыз балдар менен. Улуттук кийимдер бар, кыргыздардын кийимдерди эме кылып заказ тетип, анан балдарга ошолорду кийгизип, ошол эме кыргыздардын улуттун эмелерди билсин деп. 5 жыл аралыгында аталган билим берүү мекемесинен 100дөн ашык бөбөк билим тарбия алган. Бакча жетекчилигинин жана ата-энелердин айтымында ал бөбөктөр мектепте эч кыйналбастан ийгиликтүү окуп жатышат. Айта кетсек, бала бакчада билим алууга керектүү жабдуулар менен камсыздагандан тышкары наристелердин тамак ашында сапаттуу кылууга болгон аракеттер тынымсыз көрүлүп келет. Тандил Бактыбеков, УТРК Чүй.